Майыптыгы бар жарандардын муктаждыгы өлкө боюнча көйгөй бойдон калууда. Региондор мындай турсун өлкөнүн борбору болгон Бишкектин маанилүү көчөлөрү, мамлекеттик мекеме ишканалар жана маданий жайларда да шарттар жокко эсе. Ал эми айрым жерлердеги биз байкаган пандустар кожо көрдүү үчүн гана орнотулганы айтпасак да белгилүү. Бул маселе жыл сайын тынымсыз айтылып да жүрөт. Тема доступна. Бизде Кыргызстанда муктаждык шарттардын маселеси биринчи жолу көтөрүлүп жаткан жок. Бул өтө татаал темалардын бири. Анткени майыптыгы бар жарандар үчүн жеткиликтүү мүмкүнчүлүктөрү зарыл. Доступная среда. Мындай балдар менен өмүр бою мен иштешип келатам. Мисалы үчүн менден деле көп ата-энелер сурайт. Кимге кайрылсак болот, ушул маселе менен кимден сурасак болот. Себеби жанакындай пандустар почти жокко эсе, болсо дагы өтө начар жасалган. Алардын болгон күчү менен эки колдоп чыгышы керек да. А ошого дагы чыгайын десе жакшы жасалган эмес, прочный эмес. Ошон үчүн аны да жакшы колдоно алышпайт балдар. Мына ушул маселени кабыргасынан койгон майыптыгы бар жарандар өткөн 2024-жылдын октябрь айында Бишкек мэри Айбек Жунушалиевдин демилгеси менен жолугушкан болчу. Алар коомдук жайларда пандустарды туура орнотууну өтүнүшкөн. Ошентип шаар башчысынын тапшырмасы менен майыптыгы бар адамдар жана кыймыл аракети чектелген топтор үчүн заманбап стандарттарга жооп берген пандустарды орнотуу боюнча долбоор башталган. У меня там целый список. Менде азыр болжол менен 50дөй тизме бар. Биз азыр тизмеден тандап бешөөнү жөнөтөлү. Давайте пятерку сделаем. Да. Пусть 5. Сиздер берген 5 тизмекти жөнөтүңүздөр. Ал эми 6-чысы биздин демилге болсун. Мэрия алгач бул маселелердин кантип чечүүнү карап чыксын. Эгерде аткара алсак, жөн эле шаблон түрүндө берели. Биз муну жасап алып, андан ары башкаларын ишке ашырабыз. Хорошо? Все, да. Ну давайте. Спасибо. Майыптыгы бар жарандардын өкүлдөрү майрамдык иш-чараларга баруу жана медициналык тейлөөлөрдү алуу үчүн эки негизги объектини сунушташкан. Долбоордун алкагында 2025-жылдын 10-январында Бишкек шаарынын мэри жана New Age коомдук фондунун төрагасы Аскар Турдугулов жаңы пандустардын ыңгайлуулугун текшерүү максатында объекттерге практикалык изилдөө жүргүзүштү. Анда Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясы, улуттук оорукананын лор бөлүмү жана Камволдук нооту ачык акционердик коому комбинатынын алдындагы пандустардын ыңгайлуулугун сынап көрүшкөн. Для людей с инвалидностью, для нашего сообщества. Майыптыгы бар жарандардын коому үчүн биринчи жолу Бишкек мэриясы демилге көтөрүп, силерге пандус куруп берели деп кайрылышты. Адатта биз мындай талаптарды коет элек. Бул темада соц тармактарда да көп айтылат. А бул ирет мэрия өзү кайрылып, сунуш кылганы мени кубандырып жатат. Спокойно, вот сами, любезно сказали, давайте мы вам построим. И это на самом деле здорово, я этому очень благодарен. Мы в этот раз взяли инициативу сами. Биз бул жолу демилгени өзүбүз көтөрүп жатабыз. Биз бул маселеге кайдыгер эмес жарандар менен байланышып, бюджеттен тышкары каражат таптык. Мен бул жарандарга да ыраазычылыгымды билдирем. Тилектештик максатында долбоорду колдоп беришти. Бүгүнкү күндө бул пандус дээрлик керектүү талаптарга жооп бергенин байкап жатабыз. Биз азыр муну сыноодон өткөрүп да көрөлү. Более-менее подходит к требованиям. Да, мы сейчас будем ее испытывать и, конечно же, на деле проверим, так ли это или нет. В первую очередь я обращаю внимание. Биринчи кезекте пандустун генетигин байкап жатам. Анткени араба бата тургандай туурасы 1 метрден көбүрөөк болушу зарыл. Бул абдан маанилүү. Экинчиден бет жагы көрүнүп тургандай, торчо сынды болуп турат. Анткени жакын жерде мектепте бар үчүн окуучулар муну өзгөчө жылгаяк учурунда ойночу жерге айлантып албаш үчүн маанилүү. Бул ыкма менен музда, карда төмөн түшүп кетет. Весь снег попадает туда, вниз уходит, да? Потом мы видим, что здесь есть поручни. Андан тышкары кармагычтарды көрүп турабыз. Үстүңкү жана астыңкысы да бар. Ал эми араба колдонуучулар үчүн өзүн ылдыйдан өз алдынча көтөрүлө алгыдай болушу керек. Көрүп турганыңыздай колго көп күч колдонбой эле. Өз алдынча көтөрүлө баштадым. Андан кийин бурулушта эң маанилүүсү тосмо орнотулган. Бул арабанын дөңгөлөгү ары кетип калбаштын алдын алат. Не уехала. Дальше я продолжаю подниматься. Здесь я сделал. Бул жерде бир аз тыныгуу жасап, көтөрүлүүнү кайра улантабыз. Эң негизгиси мен эч кандай муктаждыгы жок өз алдынча көтөрүлүп жатам. Пандустун негизги максаты да мына ушунда. Вот в этом суть пандуса. Не так сложно. Пандус пологий. Так. Ой, замечательно. Градус нормальный. Да, здесь нормально, да. Сейчас спускаюсь, да? Да. Ой, замечательно. И поручни так хорошо прям сделали.
Долбоордун алкагында Бишкек шаар лифт муниципалдык ишканасы Байниет жана Береке билдинг компаниялары менен биргеликте заманбап стандарттарга жооп берген пандустарды орното башташты. Шаар башчысы Бишкек шаар лифт муниципалдык ишканасына ай сайын кеминде 4төн бардык талаптарга жооп берген пандустарды орнотуу тапшырмасын берди. Ошондой эле майыптыгы бар адамдарга бир топ кыйынчылыктарды жараткан дагы 10 дарек активисттер тарабынан сунушталды. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион, Бишкек.